Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен кыргыз тил жана адабият мугалими Майрамбек кызы Бурлайжеңер. Балдар, сабакка даяр болсоңор, дептериңерди алып чыгып, бүгүнкү күндү жазабыз. Аякоон айынын 21. Демек, бүгүн 21 сентябрь, балдар. Бүгүн силер менен жаңыча өтмөкчүбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жандуу жана жансыз заттарды сүрөттөө. Буга чейин биз балдар сүрөттөө деген эмне экенин өткөнбүз. Сүрөттөө бул кептин түрү. Өзүңөр билгендей эле кеп 3 түргө бөлүнөт. Баяндоо, сүрөттөө жана ой жүгүртүү. Эми бүгүн ошол сабакта көрсөтүлүп тургандай жандуу жана жансыз заттарды сүрөттөө экен. Бул сүрөттөөнүн объектиси болуп саналат экен. Биз бүгүнкү сабакта кандай мактаттарга жетишебиз? Бүгүн силер балдар сүрөттөөнүн объектилерин таанып билесиңер, көркөм тил каражаттарыңарды колдонуп текст түзө аласыңар жана көндүмдөөнүңөр өнүгөт. Эми балдар, бүгүнкү сабакта жагымдуу маанай алыш үчүн силерге бир 4 сабыр окуп берейин. Илим менен билимден талбагыла, ананда адамдыктан калбагыла. Өмүр деген жылт этип күйүп өчөр, өзүңөрдү мекенге арнагыла. Демек, ар дайым мекенчил болууга умтулуп, мыкты окуучулардан болгула. Эми сабагыбызды баштасак. Сүрөттөөнүн объектиси катары келген ар кандай зат, көрүнүш, окуя, айлана чөйрө жана башкалар тексттин темасы катары келет да, аларды сүрөттөөгө катышкан ар түрдүү белги касиеттер, өң түстөр, буюм теримдер тексттин негизги оюн түзөт экен. Демек, биз текстти түзөрдө сүрөттөөнүн объектиси катары бир затты алат экенбиз дагы. Ошол заттын өңү түсүн, формасын, белгисин көрсөтсөк, бул сүрөттөөнүн негизги ою болуп келет экен. Демек, бул сүрөттөөнүн объектиси бизге бир зат болуп эсептелет экен. Ошол затыбыз балдар 2 түргө бөлүнөт экен. Жандуу зат жана жансыз зат болуп. Эми мисал карап көрөлү балдар. Исхак тоонун кырына келди. Ал күмүш жалдуу аргамактын тизгинин жия кармап, алдартын карап турду. Жаңы өскөн суюк сакалы, кара муруту бар, сурданган бүркүт кабак, тик көз жигит эле. Бул жерде балдар, өзүңөр жогоруда мен айтып кеткендей, сүрөттөөнүн 2 объектиси болот экен. Жандуу заттарды сүрөттөө жана жансыз заттарды. Өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде сүрөттөө Исхак жөнүндө болуп жатат. Демек, бул кандай сүрөттөө болот? Албетте, бул жандуу сүрөттөө болот. Мисалдагы сүрөттөө кебин объектиси бул адам болду. Башка айтканда, Исхак деген адам жөнүндө болду. Ал эми анын суюк сакалы, кара муруту, сурданган бүркүт кабагы, тик көзү сүрөттөө каражаттары болду. Демек, Исхактын кебете кешпирин ушул көркөмсүз каражаттар менен мыкты берилип, текст ачылды. Муну биз жандуу заттарды сүрөттөө деп айтат экенбиз. Андан кийинки көңүл бурабыз балдар. Ак мөңгүлүү чокуларды кыркалап, коргошундун өңүндөй, чарык жиптей агарып чубалган суулар агып жатат. Чагылган дейип, кара күйүндө болгон арчанын калдыгы көрүнөт. Топ-томолок кызыл четин алыстан түнкүйөт. Эми бул жерди карап турсаңар балдар, мисалдагы сүрөттөө каражаттары ак мөңгүлүү чокулар, коргошундун өңүндөй, чарык жиптей, агарып чубалган, кара күйүндүү, топ-томок кызыл четин деген көркөмсөз каражаттары болду. Бул көркөмсөз каражаттары кайсы объектиге тиешелүү болду? Албетте туура, чокулар менен арчага тиешелүү болду. Демек, бул тексттеги сүрөттөө жансыз сүрөттөө болуп саналат экен. Мында чокулар менен арчалардын ар кандай көрүнүшүн мыкты кылып текстке берген. Демек, балдар, биз түшүндүк да, жандуу заттарды сүрөттөө кандай болот, жансыз заттарды кандай болот сүрөттөөдө. Эми балдар, биз анда түшүнсөк, кийинки көнүгүштү өтөлү. Китебиңердин 23 бетин ачып, 38 көнүгүүнү карап көргүлө. Тексттеги сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла, андагы сүрөттөөнүн объектилерин жана сүрөттөө каражаттарын аныктагыла.
Демек, мен сиздерге 2 мисал келтирдим. Жандуу заттарды сүрөттөө, жансыз заттарды сүрөттөө. Сүрөттөөнүн объектиси эмне болот экен, жосо ким болот экен, анан көркөмсүз каражаттары кайсылар экен белип көрсөтөт экенбиз. Текст угуп көрсөк. Каардуу бороон улуп уңшуп турду. Бет атылдан чабан жааган кардан кадам жер көрүнбөй. Бурганакта ак куюн жаш карды жулмалай көтөрүп, басмачылардын бетине уюлгута уруп турду. Ач карышкаладай басмачылар чубашып, капчыга өрдөштү. Капчыга ичинде булар сестен элбирстей сак, түлкүдөй амалдуу. Эми балдар, дептериңерге ушул көнүгүүнү жогорудагы мен мисал келтиргендей сүрөттөөнүн объектиси кайсыл болуп атат, көркөмсүз каражаттары кайсыл бөлүп жазасыңар дагы дептериңерге жазып мага жөнөтөсүңөр. Силер балдар бүгүнкү теманы түшүндү деп ойлойм. Анткени бүгүнкү сабагыбыз эң мыкты сабактардан болду. Биз сүрөттөөдө жандуу жана жансыз заттарды кандай колдонот экенибизди билдик. Эң негизги текст түзөрдө көркөмсүз каражаттарын, макал лакаптарды колдонсок, биздин түзгөн текст мыкты текст болуп саналмакчы. Эми балдар, сабакты түшүнсөк, үйгө тапшырма 39-көнүгө. Өзүңөргө жаккан жан-жаныбарлардын өзгөчө белгилерин эске алып, алардын ичинен бирөөнү сүрөттөп жазгыла. Демек, ким кайсы жаныбарды жакшы көрөт, ошону сүрөттөп жазабыз. Бүгүнкү сабак ушуну менен соңуна чыкты. Сабакка катышып, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.